Барганда эле бир айдын ичинде ошол каттоого өтүш керек экен. Ар бир баскан турганына жооп бериш керек экен. Окуганы, жыргаганы эмес, иштегени барат. Барса 11-ди бүткөн балдар барат, 18 жашка чыгып алып эле биринчи эле бысмылла дегенде ошол мигрант болуп баштайт өзүнүн жашоо турмушун. Ана аманат катары ошол диаспоранын атынан бир 8 орчунду талабын суранышты, ошол боюнча талкууга салып коюңуздар деди. Эми азыр бүгүнкү жооп бергенге билбейм, эми силер компетенттүүсүңөрбү, жетекчиңер жок экен. Жооп бере аласыңарбы, алар жок. Эркин жооп бере турганга өзүңөр эркиңер жетеби деген маселе туруп калды да. Биринчи эле маселе ала турган болсок, бул жараныбыз мамлекет Россия Федерациясынын алкагына кирди. Киргенде эле колуна регистрационный карта берет экен. Регистрациялык картанын ичинде 3 пункту бар. Биринчиси конокко келүү, экинчиси транзит, үчүнчүсү жумуш. Баарыбызга белгилүү болгондой, жумуш бул 90% элет. Жарандар эс алганы, билим алганы жок койсо деп койсок болот. Барды жумуш иштеп баштады. Барганда эле бир айдын ичинде ошол каттоого өтүш керек экен. Регистрационный службага бар. Ал каттоого барыш үчүн сөзсүз түрдө бир ижарага бир квартира алыш керек. Квартирада каттоосу болбосо регистрация бербейт. А батирлердин ээлери регистрациядан баш тартышат экен. Анын себеби бул салык төлөйт экен. Ошол тапкан акчадан 30% төлөйт экен. Биринчиси. А экинчиси болсо алардын ички мыйзамы боюнча квартира берген адам ээси жоопкерчилик ошол регистрация кылгандын ар бир баскан турганына жооп бериш керек экен. Ошол себептен качат. Бул бир маселе. Экинчи маселесин ала турган болсок, ошол эле регистрация эптеп бирөөнү алдап, же болбосо жанагындай жасалма регистрациялар менен келген фактылар көп. Аны алгандан кийин 3 ай берет экен, 3 айдын ичинде жумуш келишим түзүш керек экен. Миграционный служба сиздерге коңгуроо кагып коюн. Жумушка барыш үчүн жумуш бере турган адам ал дагы өзүнчө налогун төлөш керек экен. Налогтон качып, алар регистрация кылбайт. Биздин жарандар каяка барат? Кайсы эшикти тепкилейт? Посольствого барса, посольстводо адам аз, жетишпейт. Күнүнө миллионго 600га жакын адам келип турат. А каяка барыш керек анан? Ошол бул жерден сумкасын алып алып, аэропорттон өткөндөн баштап, өткөнгө чейин, жок дегенде бүгүнкү күнгө чейин сиздер бир мындай слайд-шоу кылып коюшуңар керек болчу, ролик кылып. Роликте кандай кылыш керек, кимге кайрылыш керек деген жок дегенде бир инструкциясы болуш керек. Жаңы алган телевизорго деле инструкция бар да кантип колдонуш керек деп. А биякта биздин жарандар тиги Россия аймагына барып атат. Окуганы, жыргаганы эмес, иштегени барып атат. Биринчи кезекте ошолордун укуктарын, баскан тургандарын кандай кылыш керек деп ошону сиздер дайындашыңар керек. Аэропорттон колдоруна брошюркалар болобу? Же болбосо телевизорлордон көргөзүшүңөр керек, жанагы мультипликационный кылып туруп. Ал нерсе жок болуп атпайбы биз тараптан? Барса 11-ди бүткөн балдар барат, 18 жашка чыгып алып эле биринчи эле бысмылла дегенде ошол мигрант болуп баштайт өзүнүн жашоо турмушун. Ал балада каяктагы тажрыйба, жашоолук тажрыйба жок да. Ошол нерсени бергенге мынакей сиздер аткаруу бийлик, сиздер дайындап, сунуштарды берип, ар бир жаранга бапестеп мындай бир жумуртканы кол кармагандай көздүн карегинде сакташыңыздар керек.